Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 4284, +795 750 4984, +767 108 4084. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Садыр Жапаровдун 2021 жылы канча сом иштеп тапканы маалым болду. Өлкө башчы Садыр Жапаров 2021 жылы 997 миң сом иштеп тапкан. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын маалыматында айтылат. Ага ылайык Жапаров 2021 жылы 997 миң 803 сом иштеп тапкан. Ал эми чыгашасы көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле мамлекет башчысынын наамына 0,6 гектар жер катталган. Ал эми жакын тууганынын наамында аянты 17,2 чарчы метрлик гараж бар. Салык кызматы саясий кызматтагылардын 2021 жылдагы декларациясын жарыялады. Тизме башында президент Садыр Жапаров турат. Булак супер кежи. Акылбек Жапаровдун канча байлыгы бар? 2021 жылдын декларациясы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2021 жылы 1 миллион сом киреше тапкан. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын маалыматында айтылат. Ага ылайык Жапаров 2021 жылы 1 миллион 471 сом иштеп тапкан. Ал эми чыгашасы көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле өкмөт башчынын наамына 77,5 чарчы метрлик фатир катталган. Ал эми жакын туугандарынын кирешеси жана мүлкү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн эмес. Салык кызматы саясий кызматтагылардын 2021 жылдагы декларациясын жарыялады. Тизме башында президент Садыр Жапаров турат. Булак супер кежи. Райымбек Матраимов жылдын адамы сынагынын жеңүүчүсү болду. Белгилүү меценат Райымбек Матраимовго жылдын адамынын ардак грамотасы тапшырылды. Сыйлык тапшыруу аземи бир күн мурун Бишкекте өттү. Иш-чараны коррупцияга каршы элдик көзөмөл коомдук бирикмеси уюштурган. Маалым болгондой, Райымбек Матраимов Баткен Кыргызстандын жүрөгү фондунун уюштуруудагы жогорку жетишкендиги үчүн сыйланды. Аталган фонд жетим балдарга, спортчуларга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана студенттерге материалдык жардам, моралдык колдоо көрсөттү. Катуу ооругандарды дарылоо үчүн кымбат дарылар да сатылып алынган. Булак Назар Ньюс кежи. Россия гастарын тиккен өлкөлөрдүн газ карызын чет элдик валютада төлөшүнө макул. Россия президенти Владимир Путин гастарын тиккен өлкөлөрдүн газга болгон карызын чет элдик валютада төлөөгө уруксат берген жарлыкка кол койду. Бул тууралуу укук маалыматы боюнча интернет порталына жарыяланган документте айтылат. Эскерте кетсек, ошол жылдын март айында Владимир Путин Европа биримдиги менен РФке каршы чектөө чараларын киргизүүгө кошулган башка мамлекеттерге жаратылыш газы рубль менен гана сатыла турганын жарыялаган болчу. Андан соң Россия лидери буга тиешелүү жарлыкка кол коюп, кастык мамиледеги мамлекеттер 1 апрелден тарта газ үчүн рубль менен эсептешпей турган болсо, Россия келишимдеги милдеттер аткарылган жок деп кабыл аларын белгилеген. Путин аталган жарлыктын 8 пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизген. Ага ылайык Россиянын газ үчүн карызы бар кастык мамиледеги өлкөлөр эми бересесин рубльдан башка валютада төлөй алышат. Бул пунктуга ылайык, эгерде сатып алуучу төлөмдү жүргүзүү милдетин башка тараптарга өткөрүп берген болсо, анда ал жактар дагы төлөмдү белгиленген тартипте ишке ашыра алат деп жазылат маалыматта.
Ошол эле учурда кардар газ үчүн төлөмдүү келишимде көрсөтүлгөн чет элдик валютада банктын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан ачылган жеткирүүчүнүн атайын эсебине которушу керектиги белгиленген. Өткөн аптада Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн энергетика министри газ рыногун кыскартуу механизмин түзүү боюнча макулдашкан. Механизмди евро биримдик өлкөлөрүндө газ соодасынын бардык виртуалдык аянттарында февралдан тартып колдонуу пландалган. Бирок бул механизм биржадан тышкары келишимдерге таасир бере албайт. Владимир Путин бааны административдик түрдө жөндөө аракети газ тармагында да, нефть тармагында да жакшылыкка алып барбай турганын айткан. Путин эгерде бул механизмдер Газпромдун контрагенттер менен келишимин бузса, анда Россиянын буга жооп кайтарууга акысы бар деп белгиленген. Жаңы схемага ылайык Газпромбанк чет элдик кардарлардын төлөмдөрү үчүн атайын рубльдик жана валюталык эсептерди ачууда. Кардар валюталык эсепке газ боюнча келишимде көрсөтүлгөн валюта менен акча которо алат. Банк аны Москва биржасына сатып, андан кийин рубльдү сатып алуучунун эсебине которуп, андан соң Газпром менен эсептешет. Булак Спутник KG. Роналду Сауд Аравиянын Аль-Наср клубуна өттү. Жылдык кирешеси 200 миллион евро. Португалиянын курама командасынын футболчусу Криштиану Роналду Сауд Аравиянын Аль-Наср клубуна өттү. Бул тууралуу FAP басылмасына таянуу менен Эр Спорт жазды. Анда маалымдалгандай, Роналду 2,5 жылдык келишимге кол койгон. Эми ал аталган командада 7 номерде ойнойт. Тарых жаралат. Бул келишим биздин командага мындан да көп ийгиликтерге жетүүгө дем берет. Деги эле жалпы лиганы, улутту, келечек муунду өздөрүн азыркыдан да мыкты көрсөтүүгө шыктандырат. Криштиану өз үйүңө кош келдиң деп жазылган клубдун маалыматында. 37 жаштагы спортчу башка клубка өткөнүгү боюнча комментарий берип, башка өлкөдө жаңы футболдук лига ачууну чыдамсыздык менен күтүп жатканын билдирген. Аль-Наср клубунун иш алып баруудагы көз карашы мага абдан шык берүүдө. Команда боюнча өнөктөштөрүмө кошулганыма кубанычтамын. Биз биргеликте клуб мындан арыда ири жетишкендиктерди багындыруусуна жардам беребиз деген ал. Буга чейин испаниялык Марса басылмасы Роналдонун Аль-Наср менен келишим түзөрүн жазып, футболчу жарнамалык келишимдерди кошкондо жылына 200 миллион евро каражат аларын белгилеген. Криштиану Роналду алтын топтун 5 жолку ээси, өзүнүн карьерасында Португалиялык Спортинг, Манчестер Юнайтед, Испаниянын Реал Мадрид жана Италиянын Ювентус клубтарында ойногон. Ал Чемпиондор лигасынын 5 жолку жеңүүчүсү. Португалиянын курама командасында ойноп, 2016 жылы Европа чемпионатын жана 2018-2019 жылы Улут лигасын жеңип алган. Булак Спутник KG.